Рахмат, кечирим сурайм Дастанбек Артисбекович. Эми көп маселелер көтөрүлдү. Дүйшөнбек Текшербекович, тесттин чоңу канча убуттук менен чыктыңар силер былтыр? Бишкек тест. 3,5 миллиард сом убуттук менен чыкты, урматтуу депутаттар. Ош тест да ошондой. Ошон үчүн бул жерде Дүйшөнбек Текшербекович, өкмөт тариф саясатын өзүңүздөргө жоопкерчиликти алып туруп карашыңыздар керек. Карайсыздарбы быйылкы жылы? Табылды Гапырович, чоң рахмат колдооңуз үчүн. Албетте 18-20 жылдарга среднесрочный тарифный политика деген даярдап атабыз. Жылдын аягына чейин кабыл алабыз. Себеби мындай тариф саясатын кайра карап чыкпасаңыздар, бул проблема көтөрүлө берет жылдан жылга. Азыр мына 5000 сомдон чыккан жылуулукту 1000 сомдон сатып отурасыздар, туурабы? Жооп бербейсиздерби? Туура. Анда кандай болот? Бул мамлекетке чыккынчылык болуп калабы, Дүйшөнбек Текшербекович? Мен андай определение бере албайм. Адистер берсин. Бериңиздер анда. Ким берет? Бишкек теплосеть. Бүгүнкү күндө өз наркы иштеп чыгуу менен жеткирүүнүкү жылуулуктун өз наркы 1700 сомдой, тариф 1134 сом. Оштукучу? Оштукун айта албайм мен. Ош боюнча ким жооп берет? Ошто коммуналдык предприятие азыр. Мэриясынан барбы? Гартек жооп берет азыр. Гартекте бар маалымат. Макул. Анда эми макул. Бул саясатты карап чыгыңыздар, Дүйшөнбек Текшербекович. Эми баягы жылдан жылга эле биз пайдалуулап келсек, мына электр энергия боюнча да ушундай калыпта кетип атабыз. Биз мына касса миңди айтып атабыз, биз сатмактуу эле өзүбүздү обеспечить албай калып атпайбызбы Дүйшөнбек? Өзүбүздү өзүбүз актай албай атабыз. Мына ошол эле Бишкек теске мына почти 400 миллион доллар кредит алдык, туурабы? Аны төлөш керек. Анан бул убуттук менен чыгып жүрсөк, анан эртең бюджетибиз кайда барабыз анан? Бир актай турган кылып кетишибиз керек. Электр энергия мына азыр кошуналар бизден 3-4 эсе ашып кетип атат. Эртең ушундай темп менен барсак, биз сатмактуу үй баягы биздин баягы ойлогон максаттарыбызга да жетпей калабыз да. Ошон үчүн сиздерден сураныч, ушул тариф саясатыга өтө көңүл буруп чыксаңыздар. Анан тез арада киргизип, калкка да түшүндүрүш керек да. Хотя бир орточо баага келишибиз керек. Рахмат, Дастанбек Артисбекович.